Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өлкө айымдарын 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Ардактуу апалар жана ije карындаштар, сиздерди аялдардын эл аралык күнү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Аял заты эзелтиден үй бүлө очогунун сактоочусу, элдин эркиндикке умтулуусунун ыйык символу болуп келген. Кыргыз коомунда аялдарга сый-урмат менен мамиле жасоонун салты калыптанып, алар элибиздин коомдук жана саясий турмушунда маанилүү роль ойношкон. Муундан муунга өтүп келаткан өрнөктүү салт санааларыбызды үзбөй сактаган кыргыз аялы бүгүнкү күндө үй бүлө ынтымагынын жана бакубаттыгынын кам көрүүчүсү болуп келет. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы аялдардын түйшүгүн ого бетер көбөйтүп, алардын мойнуна кошумча мээнет жүктөдү. Биз аял дарыгерлердин, медайымдардын, волонтерлордун каармандыгын, жөнөкөй жарандарыбыздын өтөгөн эмгегин эч качан унутпайбыз. Алар бул күтүлбөй келген кырсыкка каршы күрөштө алдыңкы катарда турушту. Аялдар коомдун бардык тармактарында эмгектенип, жумушка жооптуу жана жаңычыл мамиле жасоонун өрнөгүн, реформаларды жүзөгө ашырууга дилгерлигин көрсөтүүдө. Бул жетишкендиктерди андан ары бекемдөө үчүн аялдардын башкаруудагы ролун арттырууга күч үрөп жатабыз. Жакында өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоо учурунда биринчи жолу аялдарга 30% квота берилет. Демек алар жергиликтүү деңгээлдеги саясий процесстерге да таасир этүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Урматтуу аял заты, силер эл журтубуздун кутусуңар. Бизди сыймыкка бөлүп, ар дайым шыктандырып турасыңар. Жаркыраган жаздын жылуу илеви менен кошо келген майрам күнү жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулап турсун. Жакын адамыңыздын арзуусу менен камкордугу ылайым курчап турсун. Сиздерге бекем ден соолук, бакты таалай жана бейпилдик каалайм. Сиздерди жакшылыктар жана ийгиликтер коштоп жүрө берсин. Бишкекте бүгүн 8 мартта аялдардын тилектештик маршы өттү. Анда аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылды. Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында өтүп жаткан митингде катышуучу кыздын бири чачын өрүп, андан соң аны атайын аппарат менен кырып койду. Бул деген айымдар кандай кааласа, ошондой жашоого укуктуу экендигин далилдөө максатын көздөгөнүн айтат уюштуруучулар. Себеби өлкөдө ар кандай зордук-зомбулук теңсиздиктен улам чыгат. Биз теңсиздикке каршыбыз, анын жоюлушун каалайбыз, дейт уюштуруучулардын бири Айдай. Бул жолдуу түрдө тынчтык жүрүшүнө 150 чукул адам катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл ырчысы Эстебес тобунун концертине күбө болду. СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиевдин атын алып жүргөн эл ырчысы Эстебес тобу 7 март күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында аял затынын эл аралык күнүнө карата ааламдан кең апа сенин бешигиң аттуу концертин тартуулашты. Концерттин сценарийин топтун көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алы Туткучев жазган. Койгон режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Максутов. Эне темасына арналып, абийир, ыйман, мекен, миграция маселелерин чагылдырган театрлаштырылган концертке Кыргыз Республикасынын эл артисти Нуржамал Табалдиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Амантай Кутманалиев, ырчылар Өмүрзак Кайыпов, Мээрим Карыпова, Элзар Өскөнбаева, Гүлгакы Сагындыкова, Турдукан Сарбанова, Элдияр Жылдеңбаев, Таалай Иманкулов, Талант Сыдыков, Өскөн Дүйшөнбиев, комузчу Эмил Ишенбек уулу жогорку деңгээлде өнөрлөрүн көрсөтүштү. Концертке Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жубайы Айгүл Асанбаева менен келип, сахна чеберлеринин өнөр кечесине күбө болуп кайтты. Премьер-министр Улукбек Марипов 8 март аялдардын эл аралык күнүндө улгайган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген Бишкек социалдык стационардын мекемесине барды. Өкмөт башчы мекемеде жашаган аялдарды жаз майрамы менен куттуктап, аларга бекем ден соолук, бакыт, жаркын маанай жана күч-кубат каалады. Кыргыз Республикасынын президентинин 8 мартка карата чын дилден чыккан куттуктоолорун билдирем. Ушул жаркыраган майрам күнү ар бириңиздерге чын ден соолук,
узак жана бактылуу өмүр, бакубатчылык жана жакшылыктарды каалайм. Сиздерге терең таазим. Мен балдардын жана карылардын үйлөрү жок болушун чын жүрөктөн каалайт элем. Балдар жана улгайган адамдар үй бүлөдө сүйүү жана камкордукка курчалып жашашы керек. Биз өсүп келе жаткан муунду улууларга ата-энесине урмат көрсөтүүгө тарбиялашыбыз керек. Биз сиздердин жашоону жакшыртуу үчүн иштөөгө тийишпиз, дейт Улукбек Марипов. Мекеменин жашоочулары өз кезегинде өкмөт башчыга жооптуу ишинде ийгиликтерди каалап, ар бирибизге жана жалпы мамлекетибизге гүлдөп өсүүнү каалашты. Кыргыз эли үчүн адилеттүү, калыс премьер-министр болуп, мамлекетибизге татыктуу кызмат өтө, деди жашоочулардын бири. Премьер-министр ошондой эле социалдык мекеменин кызматкерлерин 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап, аларга ден соолук, бакыт таалай жана иштерине ийгиликтерди каалады. Сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы боорукердик бөлүмүндөгү саламаттыгынын абалы начар жарандардан ал жайын сурады. Кыдыруунун алкагында ал социалдык мекемедеги жашоо шарты менен да таанышып, ведомство тарабынан мекеменин жашоочуларын басуу үчүн скандинавиялык таяктар менен камсыздоо өтүнүчү айтылды. Премьер-министр мекемеге аталган таяктарды сатып алып берерин белгиледи.